айдоочулук көлүктөр боюнча, кымбатчылык боюнча жана башка боюнча Кабминге, аткаруу бийлигине суроолор өтө көбөйүп кетти. Нааразылык күч алды кадимкидей. Реформа деген мындай болбойт. Кыргызча реформа жасап атышат да, эптемей реформа. Кымбатчылык маселеси коомдо кызуу талкууланып жаткан учурда Жогорку Кеңеш келерки жума аткаруу бийлигин чакырып, балалардын өсүшү боюнча маалымат угууну пландоодо. Айлыктар көтөрүлүп атса, бирок тилекке каршы айлык менен биргеликте чуркап келип, ошол инфляция да көтөрүлүп атат. Эгерде биздин өсүш көрсөткүчү 10% болуп атса, инфляция демек адан эң кеминде 2%-дан ашпаш керек да. Экономикалык термин менен ошондо туура болот да. Бизде тилекке каршы 2022 же башка дагы бир 2-3 жылдарда айрым учурларда 10%-дан да ашыгыраак инфляция болуп кетип атат. Демек көтөрүлгөн айлыктын баягы баркы кетип калып атат да. Мындайча айтканда, эгерде сен магазинге 1000 сомго мурда жакшынакай 2 пакет кылып менен чыга турган болсоң, азыр 1000 сомго бир эле пакет менен чыгып атасың да. Ушул нерсе сөзсүз түрдө каралыш керек деп ойлойм. Өндүрүштү көбөйтүшүбүз керек. Мисалы үчүн бизде азыр 70% товарларыбыз импорттолуп келет. Ошол эле азык-түлүк боюнча маселелер бар турабы. Эми мен кече дагы агрардык комитетте дагы эттин баасы боюнча маселени көтөрдүм. Эми эттин баасы туруктуу деп эле жооп бергенде мен деле ынанбадым. Эттин баасы аябай өсүп атат. Азыр мисалы үчүн жакшы эт алып жейин десең 1 килограммы 1000 сом да. Аны мисалы үчүн айлыкка жашаган адам өзүнө чынында мындай, как сказать, как роскош болуп калды десем деле, эми бул аябай кымбат да. Эми биз агрардык өлкө болгондон кийин мал чарбасын азыр мал чарбасына да тиешелүү баардык мыйзамдар колдоп бердик да. Эми биз Жогорку Кеңеш, депутаттар колунан келген ошол мыйзамга кандай өзгөртүү, эмне кылыш керек, биз өзүбүз жагынан ар дайым ишти алып баратабыз. Эми азыр өкмөт келгенде биз сүйлөшүп, жакшы бир жыйынтык кылып, эми аны сөз түрүндө калып кетпеш керек. Сөздөн биз ишке өтүп, ошол кымбатчылык боюнча чынында элдин аябай эң курч суроо талабы ушул да. Курулуш министрлигине дагы карата биздин депутаттардын бир топ суроолору бар. Себеби дегенде бүгүнкү күнү биздин мугалимдер, врачтар ушул 30 000, 50 000 чейин айлык алып атышса, алар мына 500 000 чейин алып атабыз деп атат. Макул. Ошондой айлыкты, жакшы айлыкты алышсын. Бирок ол акча каражаты айланып келип эле кайра эле биздин жарандарыбыздын мойнуна илинип атат. Себеби дегенде ошол эле курулуш компаниялар ошол кеткен расходторду кайра эле ошол квадрат метрге курулуп аткан үйлөргө кошуп, кайра эле ошол биздин жарандарыбыздын мойнуна илинет. Ошон үчүн ошого окшогон элдин үнүн жеткизип, ошол көйгөйлүү маселелерди айтабыз деп даярданып атабыз. Баягы дүйнөлүк тенденция деле бизге ошол өзүнүн мындай бир кедергесин тийгизип жатат да. Себеп дегенде билесиздер, баягы деңизге сууга чыга турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз кошуна өлкөлөрдөн көз карандыбыз да. Казакстан, Россия жана башка өлкөлөрдөн көз карандыбыз. Анан өзүбүздө өндүрүлгөн бензинибиз жок. Күйүүчү заттар ошол жактан келет. Анан бунун баардыгы ошол нерселерге тиешелүү болуп жатат деген ойдомун. Токтотуп коебуз деп кескен айтуу кыйын. Себеп дегенде баягы эркин экономика, ишкерлер ар ким өзүнө баягы туура келген бааны коюп атышат. Аларды ооздуктап коюу бир мындай убактылуу эффект берет. Бирок ооба бул дайыма ушундай болуп турат дегенге менин оюмча болбойт. Ушул парламенттеги бүт эле депутаттарга жалпы республика боюнча биздин жарандардан кайрылуулар келип атат. Анын ичинде мага дагы келди. Эми базарга деле мен өзүм барам. Ошол алганда чындыгында сезилет. Магазиндерге өзүм барып алам. Ал сезилип эле турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө элден келген көйгөйлөрдүн көптүгүнө байланыштуу биз ошол атайын өкмөттүн күнү деп ошол ар бир тиешелүү министрликтерге ошол маселелер менен кайрылып, элдин көйгөйлөрүн жеткирип, анан айталы деп ошол келе жаткан бейшембиде биз өкмөт күнүн белгиледик. Негизинен дүйнөлүк мисалы инфляцияны караганыбызда, баалардын
кайсы бир деңгээлде көтөрүлгөнүн байкай турган болсок, анда мисалы бир аз тартыштык болуп калышы мүмкүн. Эми анткенде мен ойлоймун, мурдага салыштырмалуу. Мурда мисалы бир 14 миң, 17 миң болчу эмес беле. Ошого салыштырмалуу азыркы күндөгү эми ортончо айлык бул 42 миңге чыгып атканы бул жакшы нерсе. Бирок ошого утурлай эле инфляция деле кууп баратпайбы? Бул эми бир эле биздин мамлекетте эмес, жалпы эле дүйнөдө болуп аткан ушундай жагдай деп билсек болот. Өлкөдөгү азыркы социалдык маселелер боюнча элдердин ар түрдүү катмарларынын нааразычылыктары боюнча сөздөр айтылып атат. Андыктан эмки бейшемби күнгө министрлер кабинети даяр болсун. Эмки бейшемби күнү ушул жерде министрлер кабинети тийиштүү адамдар келип ушул парламентте жооп беришсин.